Мен 16 январь 2025 жылы Саламаттыкты сактоо министрлигине анан Генеральный прокуратурага арыз менен кайрылгам. Жораева Гүлназды убактылуу тергөө бүткүчө жумуштан четтетип бериңиз деп. Анан эле 5 күн өтпөй мынакей бул байкенин аялы дагы, наристеси дагы баягы эже көз жарыбай көз жумду да. Анан азыр сизден жардам сураганыбыз биздин укугубузду коргоп, баягы чындык менен адилеттүүлүктү ачыкка чыгарып берсиз. Жораева Гүлназ деп атасыз. Ал ким? Көрүүчүлөргө түшүндүрүңүз. Жораева Гүлназ деген Тоң районунун акушер-гинекологу, төрөт бөлүмүнүн врачы. Төрөт бөлүмүнүн врачы. Ошол врач сизди 18 майда келсеңиз карабай коюп атат. Ооба, мени келгенде карабай койгон. Баары жакшы эле турат деп. Анан сиз азыр ошол себептен жыйынтыгында жанагы баламды жоготтум деп атасыз да. Азыр эми териштирүү кайсы органда, кайсы этапта? Териштирүү деген ишимди Тоңдун ички иштер бөлүмүнө 3 жолу жаап салды. Анан акыркы жазганым Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке жаздым. Ал башкы прокуратурага берди. Башкы прокуратура биздин Тоңдукуна берип, мен далилдеримди бердим, что врач мен чынында эле биз суббота күнү эч качан аял көрбөйбүз деген менде жазуусу бар да. Диктофонго жаздырып алгам. Мен аны көтөрүп алып, РОВДнын тергөөчүлөрүнө бардым. Мынакей далилим турат десем, сиз анын уруксаты менен жазышыңар керек болчу. Бул деген далил катары эсептелинбейт деди. Мынакей анын уруксаты менен жазышыңар керек. Мен диктофонго жаздырганда ошо Жораева Гүлназдын уруксаты менен жаздырышым керек экен да, диктофондучу. Алдын далил катары эсептебейт. Далил катары эсептелинбейт экен. Мен тергөөчүгө да бардым, прокуратурага да көрсөттүм, Тоңдукуна. Гүлназ айым ошо врач сизди карабай койгондук тууралуу баш тартып атабы, мойнуна албайт абы. Бул деген барып Тоңдун РОВДсуна мен деген бул эжени суббота келгенде, суббота күнү осмотр жасап, тиешелүү анализдерди алгам дейт. Бирок мен барганымда дейт, эч кандай эмелерди мени көргөн эмес да. Мени көргөн эмес. Көрбөй койгон. Жакшынакай эле турат. Кыскасы, ошол врач ошол учурунда караганда, көзөмөл жүргүзүп, анализдерди чыгарып, дарылаганда сиз деген балаңызды жоготпойм, бүгүнкү күндө мен мындай акыбалга туш келбейт болчумун деп аткан экенсиз да? Эми баланы баягы судмед экспертизанын заключениясы келгенде деле аялдан уже суу кеткенден кийин баланы сактап калуу мүмкүн эмес дейт да. Анан кээ бир врачтар айтат, баланы сактап калуу мүмкүн дейт да. Анан мен бул судмед экспертиза комиссионный